Көздөрүнө жаш алып, балдарынын кучагына бекем кысып, баласын күткөн апаларын көрүүгө шашып келген балдар. Степной айылындагы номер 2 түзөтүү абагында 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата абактагы аялдар менен балдары жолугушту. Бул иш-чараны аталган мекеменин жетекчилиги менен ардагерлер кеңеши уюштурган. Каармандарыбыздын жүзү жабылып, аттарын өзгөрттүк. Я осужденный по статье 130. Мен 130 берене менен 15 жылга соттолгонмун. Өзүм балдар үйүндө чоңойгом. Балам дагы бул жерде төрөлүп 3 жашка чейин мени менен бирге болду. Азыркы учурда балдар үйүндө. Мен бул жердеги кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдиремин. Анткени кызматкерлердин жардамы менен балам ушул жерде чоңойду. Азыр болсо алар мага баламды алып келип көрсөтүп турушат. Мен балам үчүн жашап келем. Бул жерде иштесе дагы болот. Ошол эле учурда эс алганга баардык шарттар бар. Как говорится, мы ради детей да, работаем. Үч баланын энеси мен, кичине балам мени менен, акалган балдарым бул жерде экенимди билишпейт деген каарманыбыз балдарына болгон сагынычы күн санап күчөп жатканын айтып, эч качан эне менен баланы ажырабаса экен деген тилекте. Бир эне болгондон кийин энеде мындай кандай десем, чем аталарга караганда энеде көбүрөөк жүрөк, душа мындай эме деген көбүрөөк болот. Конечно, балдарын сагынасың. Любой балаң канча жашта болсо дагы, чоңойсо дагы 40ка чыгабы, 50ге чыгабы, балдарын сагынасың, конечно. Бул жерде отурган аябай оор. Балдарың келип сени менен кезгендейсиң, бирок ушул жерде отурган абалыңды көрсөткүң келбейт, балдарыңа билгизгиң да келбейт. Сагынасың, конечно. Ар бир энеге бирок каларым баладан энени баладан ажыратпаганга ошо эметет, каалайт элем бардыгына, чтоб балдар менен энелер бирге болсун деп. Выше ручки, друзья. Дорогие милые мамы. Бүгүнкү күндө аялдарды түзөтүү абагында 300дөн ашуун кыз келин ар кандай беренелердин негизинде абакка түшүп, жазасын өтөп жатат. Айрымдары ал жердеги чакан ишканаларда иштеп акча табышат. Кээ бири үй бүлөсүнө каржылык жактан да жардам беришет. Номер 2 түзөтүү мекемесинин жетекчиси Кубан Абдыкеримов мекеменин шарттарына токтолду. Абактагы аялдарга бизде азыр толук мыйзамда каралган шарттардын баары түзүлгөн. Bizde тигүүчү цех бар, фабрика бар, нан жаба турган пекарнябыз бар. Көпчүлүк 70% бизде аялдар жумуш менен камсыз болгон. Алар иштеп, айлык алып, өздөрүнүн үйүнө дагы, балдарына да жардам көрсөтүп алышат. Бул иш-чара жыл сайын боло турган болот. Аздагы мындан балдар мекемесине барабыз. Бул балдар эч качан унутулбайт. Бул негизи балдар менен эненин соттолгондор менен балдардын мамилеси коомго кайра кайтылышы. Бул негизи эле соттолгондорго үй бүлө курууну, үй бүлөнүн тыгыз байланышын, аларды кайра коомго алып келүүнүн бир ырчагы болуп эсептелет. Ошону биз көп жылдан бери ушул кызматта кызмат өтөп, ардагерлер болгондон кийин дагы буну таштап койбой, жаңы бир дух берип, жаңы бир ой менен жаңы коомго ушул соттолгондорду алып келели деп атабыз да. Балдар аркылуу, үй бүлө аркылуу. Энелер менен балдардын жолугушуусу концерттик программа менен коштолуп, балдарга жана мекемеге ар кандай белектер берилди. Уюштуруучулардын айтымында мындай саамалык биринчи жолу болуп жатат. Мындан ары жыл сайын болоорун кошумчалашты. Азамат Убраимов, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.